Assalamu alaikum YouTube görөрmandары. Бүгүнкү менин видеом дагы деле ушул биздин элибизге келип турган кара түн ушул тажы тумоосунун тегерегинде болмокчу. Достор, кечээ да айтып кеткем, ушул иммунитет жогору болгон адамдар бул ооруга оңой туруштук берет. Ал эми иммунитети төмөн, жашы улгайыңкы кандайдыр бир хронический оорусу бар адамдарга бул оору абдан каттуу терс таасирин тийгизет экен. Эмне себептен иммунитет кээ бир адамдарда жогору болот, кээ бир адамдарда төмөн болот. Биз ошол иммунитетти кандайча көтөрсөк болот? Иммунитеттен сырткары дагы адамдын организминде кандай коргонуу механизмдери бар? Ошолор жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз, достор. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Мен албетте доктор же врач эмесмин, бирок мен деле ушул сиздерге окшоп интернет булактарынан жана башка нерселерден мен өзүм ушул каналым Дени сак интеллектуалдар деп аталгандыктан аябай кызыгып, ушул элдерге бир аз болсо дагы бир пайдасы тийип калса экен дегендей ой менен ушул видеомду чыгардым. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү буруп угуп туруңуздар, достор. Эгерде биз ушул коронавирус менен ооруган адамдын жанында туруп, ошол киши чүчкүргөндө же жөтөлгөндө биздин организмибизге кандайдыр бир себептер менен ошол вирустар кирип кетсе, кандайча защиталарга туш болот, иммунитет кандай каршылык көрсөтөт, ошолор жөнүндө бир аз билгендеримди айтып берейин, достор. Биринчи эле бул баягы дем алуу органдары аркылуу келатканда, ушул жерде слизистый оболочка, башка нерселер бар. Ушулардан биринчи жолугуп, биринчи баягы каршылыкты ошолор көргөзөт. Эгер ал каршылыктан дагы күчтүү болуп өтүп кетсе, анда төмөн түшүп кетет, достор. Эми биз ушул адамдын ички организмине кайсы жолдор аркылуу кире тургандыктары жөнүндө дагы бир жолу сүйлөшүп алайлы. Албетте өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Бул ооз көңдөй аркылуу жана көздөгү могу слизистый оболочка деп коет. Эгерде биз көчөдөн кармап же бир нерсе кылып, ошолор кармаган бир темирди кармап, кайра келип ошол неме менен оозубузду кармап же болбосо көзүбүздү кармап, ушул слизистый, ушул суюктук бар жерлерге ушу мурдубузду чукуп, бир эме болуп эле жетип калса, ошондон ары аларга ары көздөй кетет вирустар. Ал эми колдун өзү бул тери менен капталган, защитасы күчтүү, баягы организмдин өзүнүн защита баягындай эме кыла турган кабыкчалардан туруп колдон кире албайт да. Ошон үчүн эң биринчи нерсе, көчөдөн келгенде колду жууп, 10 мүнөт, 20 мүнөт керек болсо жакшылап жууп, албетте тырмактардын ичтерин дагы жакшылап тазалап, күндө бир ирет жок дегенде ушундай самын менен жакшылап жууп туруп, андан кийин мен кечээ айтып жаттым эле, спирт, арак менен дагы эме кылыш керек. Арак менен, достор, чын айтканда анча арактын күчү жок экенин билесиздер, баягы тез париться болуп кетип туруп, анча эффект бербейт экен. Ошон үчүн эми бизде кыйын, чын айтканда, спиртти табыш. Эгер спиртке 1-2 кашык майды куюп туруп, аралаштырып, анан ошону чачса, баягы спирт менен май кошулган кандайдыр бир слойду жаратып, эффект жакшыраак болот экен. Анын үстүнө градусу күчтүү, анын үстүнө баягындай слой пайда болуп, жакшы эффект берет. Ошондуктан жанагы айнек тазалай турган спиртовой растворлорго деле 1-2 кашык майды куюп туруп, аралаштырып коюп туруп, анан ошону колдонсо дагы боло берет экен. Мына мен бүгүн интернеттен көрдүм, достор. Крайний вариант, акыркы бир крайний мүмкүнчүлүк болбосо, ошол нерсени кылып болсо дагы колду дезинфекциялап, колду сөзсүз колду. Эмнеге дегенде биз ушул колубуз менен бирөөлөр менен көрүшөбүз, колубуз менен ошол нерселерди кармайбыз, колубузду, оозубузду калпарабыз, мурдубузду калпарабыз, көздөрүбүздү тазалайбыз. Бул бизге баягы адат болуп калган. Биринчи очередь ошол колду таза кармашыбыз керек, достор. Сырттан келер менен жууп, этият болуп, ушул баягындай жерлерге колубузду тийгизбей, көзгө, оозго айта кете турган ушул. Эгерде ошондон ары организмден өтүп кетсе, бронхтор аркылуу кирип туруп, өпкөгө киргенде, өпкө абдан ушундай бир баягы жаратылыш, Кудайым бизди ушинтип жараткан экен, ушундай сырткы эмелер кирип кетпесин деп туруп бир защитный слойлорубуз бар да. Ошондой слойлордун бири сурфактантный комплекс деп аталат экен. Сурфактантный комплекс.
Сурфактантный комплекс деген ошол мощный ошол сырттан кирген аба андан ары канга өтүп кетпес үчүн адамдын бир мындай комплекс ошол өпкөдөн структурасында турган сурфактантный комплекс интернетке кирсеңиздер табасыздар достор. Кандай кылып ал комплексти күч алдырыш керек, кандай эмнелерди кылыш керек. Ошол комплекс өпкөнү защита этип коргоп турат экен да. Эгер ошол сурфактантный комплекстен дагы ары көздөй өтүп кетсе, анда уже кийинки этап башталат да. Ал эми ошол сурфактантный комплексти кантип биз күчтүү жакшы кармайбыз, буга эмнелер жардам берет? Ушулар жөнүндө сүйлөшүп алалы достор. Ушул жерде айта кетчү нерсе, баягы кээ бир арык адамдар диетага турамын деп, кээ бир арыктаймын деп арык боло берген адам эмне себептен суук көп тиет? Ошол сурфактантный комплекси начар болот дагы. Баягы ал сурфактантный комплекс жирден, майдан турат экен да, негизги защита. Ошол май жок болуп, адамга баягы сырттан кирген вирустар, башка нерселер кирип кетет экен. Ошон үчүн тамакка, сөзсүз түрдө тамакка, эми баягы биз давление болуп атабыз деп коркуп, эме кылып, коркуп көп жебейбиз. Ошол тамакка сөзсүз түрдө кандайдыр бир жаныбарлардын майынан ушул сары май болобу, же болбосо кадимки эле каймак, ар кандай мисалы үчүн чучуктар болушу мүмкүн. Көп эмес, бир аз гана түрдө кошуп жеген ошол биздин сурфактантный комплексти күчтүү кылганга жардам берет экен достор. Андан кийинки дагы бир нерсе, бизде ушул улуттук кухняда колдонулабы билбейм, баягы зыгырдын май деп илгерки чоң ата чоң энелерибиз айтып койчу эле, зыгырдын май, льняная деп коебу орусча, ошондой масло деп кой, льняное. Мен тилим келбей атат, ошондой кыргызчасы зыгырдын майын тамакка 1-2 чоң кашык менен кошуп жеп турса да, ошо сурфактантный комплексти аябай күч алдыра турган нерсе ушул зыгырдын майында болот экен достор. Бул биздин организмдин биринчи каршылык көрсөткөнү. Андан кийин мен дагы бир сиздер жөнүндө ары жака көздөп өтүп кетелектен мурун дагы бир түшүндүрө кетейин. Масканын мааниси жөнүндө. Маска деген сиздерди эгер бирөө келип чүчкүрүп же ошол аба булгап турган болсо, эч кандай сактап кала албайт экен ал маска. Масканын тешиктерине вирус деген майда нерсе ал кирип кетет. Ал үчүн башка маскаларды колдонуш керек, күчтүү. Бул масканын негизги жардамы ошол оорулуу адам өзү башкаларга таратпаш үчүн. Эми баягы адамдар күмөндүү да, ким оорусу бар жок экенин билбейт. Ошондуктан бардык адамдар чыкканда ушул маска менен чыгыш керек. Ал эми оорудан сактап калуу механизми бул маскада жок экен достор. Ал үчүн абдан баягындай газдарда иштеген эмелерин атайын биз Hyundai заводдо иштеп жүргөндө менде бар эле, мисалы үчүн ошондой маскалар, мындай дискалары менен бир ошондой сыяктуу күчтүү маскалар керек да. Ошол ары жака көздө өткөрбөй турган күчтүү маскалар, доктурлардын өздөрүнүкү. Андан кийин очки сөзсүз түрдө могу биягынан аба кирип кетпей турган каттуу түрдө, себеби көздүн эмелерине, кычыктарынан кирип кетиши мүмкүн да, жанагы майда бүркүкчөлөр менен кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн маска эми мындай защита абдан күч болуш керек экен да. Муну ошентип достор, эгерде ошондой защита жок, биздин кыргыздарда каяктагы защита, каяктагы маска, каяктагы эме да, эми адамга жукту деп коелу, андан ары экинчи этапка өтүп кетет. Биздин иммунитет деген организмибиздеги иммунитетибиз андан ары күрөштү алып барат. Иммунитет дегендерибиз ушул биздин организмдеги коргоочу солдаттар да. Иммунитет ушул сырттан киргенде эле ошол сырттан келген зыяндуу микроб, бактерия, ошол вирустарды биз патогендер деп коебуз. Ошол патогендерди сразу кислотасын жөнөтүп жок кыла турган ушул механизмдер бар да достор. Бул лейкоциттер деп коебуз, аккан денечелери деп коет. Ошол лейкоциттерибиз күчтүү болсо, ошол биздин иммунитетибиздин жогору болушу да. Ошол сырттан келген патогендерге сразу эле ошол лейкоциттер өзүнүн кислотасын чыгарып, эритип жок кылып жибергенге аракеттенет да. Эгер ошону эле таап алса, ошол жерде жок кылат. Бирок кептин бардыгы ошону сразу таба албай калат биздин лейкоциттер. Ошол жок кылуу механизмин бөлүп чыккан кислоталары кадимки эле перекис водорода бар го. Ошол перекис водорода иштелип чыгып, баягы жерде ошолорду эритип жок кылып жиберет да. Ошондой бир топ механизмдер менен ушул биздин иммунитетибиз ооруга чоң каршылыктарды көрсөтөт. Ал эми бирок ошол патогендердин дагы ушул эптеп бир ушундай
жаратылыш жаратып койгон экен, кадимкидей эле согуш жүрөт да организмдин ичинде. Патогендер киргенден кийин дагы алар дагы өздөрү бир кристалдык защиталарга, баягы кальций туздарына оронуп алышып, бир үйгө бекингендей болуп, маскировка сыяктуу болуп, бир мындай защитный пленканы түзүшүп, качып баягы лейкоциттерден. Кээ бир патогендер мындай бир суюктук абалы сыяктуу болуп, мисалы үчүн баягы бул ооруга тиешеси жок болсо деле айтып коелу, баягы ревматоидный артрит башка эмелерде мисалы үчүн чыканагы бир ооруп, ошол жакка лейкоциттер сразу барганда кайра тияка башка жагына качып, баягы жылып ушундай бир касиеттери дагы бар да бул оорулардынчы, ушул баягы патогендердин. Ошондой ар түрдүү жолдор менен каршылык жүрө баштайт да. Эми биздин максатыбыз кандайча биз организмди чыңгармап, кандайча биз ошол өзүбүздүн иммундук системабызды жогору алып жүрөбүз, иммунитетибизди кантип биз жогору көтөрөбүз, канткенде иммунитет түшүп кетет, канткенде жогору болот. Негизги биз ушулар жөнүндө сүйлөшөлү достор. Себеби дегенде канчалык адамга оору жукпасын, эгерде иммунитетиңиз күчтүү болсо, жеңип кетүүгө болот да. Биринчиден иммунитет күчтүү болуш үчүн биринчиден достор эстеп калыңыздар, көңүл куунак болуш керек экен. Көңүл куунак болгондо ошол эндорфин деген баягы бактылуулуктун гормондору чыгып, ошол баягы оору болгон нерсени кайра жок кылууга аябай жакшы. Эгерде көңүлүң чөгүңкү болсо, кортикостероидный гормондор иштелип чыгат экен кандан. Мисалы үчүн баягы стресс болгон учурда кортикостероидный, стероидный гормон деп коет экен. Ушундай нерселер иштелип чыкканда баягы адамдын иммунитети төмөндөп кетип, муну иммунологдордун бардыгы билет. Ошондуктан баягы оорулууларга көңүлүңөрдү чөктүрбөгүлө, андай мындай деп баягы адамда ишенич болсо, эмне себептен баягы айыгып кетем деп ишенген адам айыгып кетет, айыкпайм деп көңүлү чөккөн адам ушундай айыкпай калышы мүмкүн. Себеби ошонун бардыгы биздин иммунитетке байланыштуу да. Эгерде көңүлүң көтөрүңкү, өзүңө ишеничиң чоң, көңүлүң түшпөй турса, ошол кортикостероидный гормондор иштелип чыкпайт экен. Көңүлү чөккөн, баягындай стресс болгон адамдан канына ушул кортикостероидный гормондор иштелип чыгып, ошол нерсе иммунитетти төмөн кылып берет да. Ошондуктан достор, биринчи очередь настроение жакшы болуш керек. Эч кандай паникага алдырбай, бизге келгенден кийин эми айла жок, уже келди, эмне кылабыз баягы. Жоо кеткенден кийин кылычың ташка чап дейби. Мына биздин шалакы чоңдорубуздун айынан ушундай көп нерсе болду. Элдерди баягындай убагында изоляция кыла албай калышты. Эми ардеке деп оштуктарча айтмакча келдиреп атышат алар. Мындай кылдык, анан андай кылдык деп. Эми алар келдиреп отура берсин, эми биз келдиреп калбай, ушул коргонуу чараларын жакшы көрүшүбүз керек да. Биринчиден көңүл куунак, ушул нерсени жеңип кетерибизге толук ишеничибиз керек, паникага алдырбашыбыз керек. Экинчиден достор, дене тарбия активдүүлүгү. Дене тарбия активдүүлүгүн билесиздер, кыймыл жакшы болгондо ошол дененин оорулууга каршы көрсөтүүчү иммунитети жогору болот экен. Ал эми көп слишком ашыкча физкультура кылып жүрүү, слишком профессионалдык спорт бул кайра иммунитеттин төмөндөп түшүп кетишине таасир берет. Ошондуктан бардык нерсе в меру дегендей баягы чеги менен кандайдыр бир өзүнүн деңгээлинде лечебный физкультура дейбизби, адам шалпайып, духуңу түшүрүп жата бербей, активдүү кыймылдап, таза абадан дем алып, иш кылып, үйүңдө жериң тебесиңби, жаз келип калды, активдүү болуш керек. Андан кийинки фактор достор, иммунитетти көтөрө турган, андан кийинки негизги факторлордун бири уйку. Уйкуну 6-7 сааттан кем уктабай, уйкуну кандыра укташ керек. Эгер уйкусу канбаган адамдардын дагы иммунитети төмөн түшүп кетет экен достор. Андан кийинки дагы бир фактор антибиотиктер. Баягы бизде оору боло калса эле антибиотиктерди ичиребиз да. Себеби антибиотиктерге бизде аптекаларда контроль жок. Ошондуктан оң келген эмени ар ким өзүнчө доктор болуп иче берет антибиотиктерди. Бул антибиотиктерди ичүү менен бизге убактылуу ооруну токтоткону менен кийинкилигине караганда ошол эмелерди түшүп кетет да, баягындай иммунитет түшүп кетет. Андан кийинки нерселер биздин тамак жагында ала турган болсок, ушул диетаны кандай кармоо, кандайча тамак ичүү. Диета десе эле ойлобогула, баягы күрүчтү кайнатып жеп алып эле, эт жебей, бир ушундай диеталар деп. Диета деп мен мындай бир адамдын нормированный кабыл алчу тамактарын айтып берейин достор.
Биздин тамагыбыздын составында бүт нерселер болуш керек. Жирдан баштап, башка нерсе, витаминдер, кошумча овощ, фруктылар. Себеби B витамини, С витамини, Е витамини бар тамактар аябай айрыкча D витамин ушул нерселерге керектүү. Баягы жирлерди иштеп чыгып, омега 3 деген эмелер менен ушул ооруга каршылык көрсөтүүдө D витаминдерин дегеле койчу. Бардык нерселер ар кандай витаминдер болсо дагы ушул нормасына жараша кабыл алып турсак жакшы да. Эми биз баягы витаминдердин өлчөмү кандай, азбы көппү аны доктурлардан билиш керек. Бирок эми баягы приблизительно өзүбүз деле овощ, фруктуларды көп жеп, ушу туулгандан эле айтып келе жатат. Моундай алма жегиле, башка жегиле, ошол эле нерселерди колдонуп жүрсөк жакшы да. Андан кийин достор, дагы бир эң чоң биле турган нерсебиз организмде селен жана цинк деген заттар болот да. Ошол селен менен цинктин нормасы жакшы, баягындай нормативи жакшы болгондо иммунитет аябай жогору болот экен. Селен деген эми бул кайсы заттарда болушу мүмкүн? Селен деген кадимки эле мисалы үчүн ашкабактын данында болот экен. Ашкабактын данында, андан кийин күнжутта, күнжутту билесиздер, базарда сатат, күнжутта. Андан кийин ушул тооктун этинде, үндүктүн этинде болот экен. Анан дагы боордо болот экен. Боордо баягы мындай чийкирек жесе пайдалуу дегендей кылышыптыр. Эми боорду чийки жегендин өзү биздин Кыргызстанда чын айтканда малдарыбыз таза эмес, брюцеллез деген оорулар көп. Ошондуктан бул нерсени мен рекомендовать этпейм. Ал эми дагы бир нерсе жумуртка, чийки жумуртка достор. Мен ушул жумуртка жөнүндө дагы бир жолу силерге айта кетейин. Мында селен затынын болгондугу менен ушул иммунитетти аябай көтөрөт экен жумуртка. Андан кийин жумуртканын сарысында дагы цинк заттары болот экен. Иши кылып эки жагынан тең пайдалуу бул жумуртканы. Баягы норматив менен эме кылса, себеби айылда тооктун жумурткалары, баягы домашний тооктордон жакшы качественный, сапаттуу жумурткаларды алууга болот да. Мен мурдакы дагы бал жөнүндө аңгеме деген передачамда айткам. Бир согуштан келген абышка айыкпай 45 килограмм болуп, ушул Россиядан биздин Кыргызстанга барып, ошого бирөө айтып, баягы күндө эрте менен бир чыны жаңы саалган сүткө бир жумуртка свежийди салып, бир чоң кашык, аш кашык балды аралаштырып туруп, коктейль кылып ичип, ошолчал мен өзүм ушул иштеп жүргөндө жолугуп, мен ошондо эми ал каза болуп калды болуш керек. Мындан 10 жылкы мурунку, 10-15 жыл мурунку окуяны айтып жатам. Ошондо мага ушинтип айтып берген. Ошол нерсени, ушул коктейлди ичип отуруп мен жакшы болуп кеттим. Ошондон кийин мен бал челекчи болуп калганмын деп. Ушул балдын өзүндө, ошол сүттө аябай цинктин иондору көп болот экен, йогурт эмелерде. Ушул абдан пайдалуу нерсе да достор. Иммунитетти көтөрөм десеңиздер, ушул нерселерди колдонуп жүрүңүздөр. Андан кийинки дагы бир нерсе, биздин ушул күнүмдүк рационубузда чесноктун болушу. Чеснокто селен заты чын айтканда көп болот экен. Ошондуктан чеснокту көп колдонушубуз керек. Ар кандай түрдө сасып атат дебей, жеп, баягы ашказаныңа жагымдуу болсо, жеп турсаңар, эми ушул 1-2 айда бизге абдан пайдасы тиет. Андан кийин ар кандай биздин иммунитетти көтөрүүчү чөптөр, зверобой, ромашка, бул абдан ушуларды чайга кошуп ичип, чай демдеп ичип турсаңыздар, иммунитет көтөрүлөт экен. Ушул 1 ай сүрүп ичип эме кылып койсок жакшы. Андан кийин алоэ дейт. Эми алоэны кандай кылып колдоно тургандыгы жөнүндө менде инструкция жок. Чын айтканда алоэ дагы абдан ушул нерсеге пайдалуу, иммунитетти көтөрүүгө зор пайдасын тийгизген өсүмдүктөрдүн бирине кирет экен да алоэ достор. Андан кийинки дагы бир биздин турмушта кенен пайдаланып жеп жүргөн өсүмдүк бул кадимки эле күн караманын семечка деп коебуз. Албетте баягы куурулуп обработка болгондо баягынын составы начарлап пайдалуу нерселер эме болот экен. Колдон келишинче ошол ашкабактын данын дагы, семечканы дагы куурулбай түрдө жесеңиздер, ошондо селен заты дагы, цинк заты дагы буларда көп болот экен. Мындан сырткары мен кече дагы айтып кеткем, сухофрукты, овощи, башка эмелерде сухофруктуларда дагы аябай ушул биздин цинктин иондору көп болот. Ошондуктан ушул периодта унутпай достор, сухофруктуларды кенен эме кылып, витаминдүү тамактарды жеп, жакшы эс алып, активдүү кыймылдап ушинтип турсак, биз бул ооруну албетте жеңип кетебиз. Анда эмесе саламатта болуңуздар.
Дагы эфирден көрүшкөнгө чейин аман эсен туралык достор.